Кытайдын ТIV телеканалы. Азыркы учурда бир орчундуу маселе бар. Ал маселе Кытайдан чыккан оору тууралуу. YouTube'га видео жүктөгөн кыргыз блогерлер алны өтө эле орчундуу маселе кылып алышыптыр. Вирус оорусу башында башталганда адамдан адамга жукчу. Бул оору эми абдан күчөгөндүктөн абадан жугуп 10 мамлекетке жайылып кеткен. Сиздерден сураныч, көчөдөн тамактанбаңыздар. Кашкана же болбосо кандайдыр кафелерден тамактанып жүрбөңүздөр. Эт сатып жебеңиздер. Биргеликте акыркы учурда өтө олуттуу маселе болуп жаткан Кытайдан келген вирустар тууралуу сүйлөшөбүз. Негизи Кытайдан келген вирус деген азыркы учурда бардык массалык маалыматтар каражаттары ушул тууралуу жазып чыгып жатышат. Дагыраагы бир жумадан бери тынбай жазып келип жатышат. Биринчи окуганда мен дагы бир өзгөчө абалга түшкөн болчумун. Бул биз жака келбесе керек деген ой пайда болгон биринчи менде. Бирок акыркы күндө азыркы учурда бул маселе боюнча Америка, Түштүк Корея, Япония, Тайвань бардык ушул маселеге олуттуу карап жатканына байланыштуу Кыргызстанга дагы тиешеси бар экенин билдим. Андан тышкары Россияда дагы бул өтө чоң көйгөй жаратып жаткан учуру. Билесиздер, бардыгынан жаманы эл кабатыр алган, эл паника көтөрсө бул эң жаман нерсе. Эмне болуп тур деги бул качан бизге келет, ким аны жуктуруп алганын кантип билебиз деген суроолорду адамдар жаралат. Негизи ушул суроолорго биз силерге жооп берген аракет кылабыз. Кыскасы 2019-жылы декабрь айынан баштап бул оору Кытайдын Ухан деген шаарында пайда болуп баштаган. Ошол жерде жаныбарлар менен иштеген, тагыраагы балык менен тиричилик кылгандардан. Балыкты деңизден тутуп келип элге сатып базар болгон Ухан шаары. Андан тышкары ал жерде ит, мышык, ошондой эле коён, башка жаныбарлар дагы сатылат. Негизи маалымат ошондой берилген. Мен силерге бул видеону даярдап жатканда мен бардык эле массалык маалыматтар бул тууралуу кандай маалымат бергенин карап чыктым. Ошондо көпчүлүгү бир нерсеге өтө көңүл буруп атат. Бул Ухан шаары. Ухан шаары дегенде сиздер эмнени көз алдыңыздарга келтирип жатасыздар? Кытайдын Пекин деген эң борбор калаасы бар. Ал өтө өнүккөн. Анан алысыраак болсо, деңизге жайгашкан болсо, бир айылга окшогон эле бир кичинекей эле шаар болсо керек деп ойлогон болсоңуздар керек. Бирок андай эмес. Ухан шаары 11 миллион калкы бар шаар. Кыргызстандын дээрлик 2 эсе көп калкы. Ухан базар боюнча алып сатып жана ошондой эле башка мамлекеттен келген, ошондой кеткен Орчундуу маселе кылып алышыптыр. Ага негиз жок. Ал нерсеге мындай чучулабаңыздар. Албетте оорунан берген ам Аллах, шифасынан берген ам Аллах. Эми бул кытайлар мусулмандар эмес да, урматтуу окурмандар, сиздер коркпоңуздар. Аллах каалабаса ал нерсе бизге жетип келбейт. Эгерде Аллах каалай турган болсо, кайсыл жерге барба, каяка барба, кандай дарыларды колдонбо, ал оорудан кутула албайсың. Ошого туугандар чек-араны жабыш керек, анча керек, мынча керек деп өзүңөрчө ютубта парлабай, дуба кылыш керек, намаз окуш керек, Куран окуш керек. Анан өзүңөр эле бир нерселерди айтып эле ютубка чыгара калган болбойт да. Ошого биринчи намаз окушту билиш керек, анан дуба кылышты билиш керек. Эми ал кытайларга Аллахтын каргышы тийген болушу да мүмкүн.